Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Эмне демекпиз? Бу жолу да ушундай болду. Айла жок. Баарыбыз алтын алалы деп тытыштык. Болбой калды. Күмүш ушундай болот. Табияты ушундай, мүнөзү ушундай медаль. Финалга чыккандан кийин күрөшпөй койсоң да күмүш сеники да. Алтынга каш кабактай жакын. Жаның өрттөнүп кетет да анан жетип туруп жетпей калсаң, алам деп туруп албай калсаң. Жарааттуу медаль, ызалуу медаль, жүрөккө карт калтырган медаль. Кола алсаң кубанасың, күмүш алсаң ыйлайсың. Күмүш ушундай. Мээрим кубанды кола алып, аны менен бүт кыргыз эл кут кылсын. Кыздар арасында кыргыз тарыхында эң алгачкы олимпиадалык медаль алып келген дал ушул Мээрим Жуманазарова болду. Ак жол Айсулуу ыйлады күмүш алып. Алар менен бирге биз, бүт кыргыз эл. Кыргыз жүрөгү бул жолу ушундай нерсени эки жолу кечирди. Ак жолдо жана Айсулууда. Көкшүнүбүз суубай калды. Жараландык, алтын алып тынбадык. Бул жолу жараткан Венгрияга, анан Японияга жылмайды, мээр төктү. Кудай жолу ушундай, изил деңиз, башкача терең. Техника, тактикалык жактан караганда Айсулуу жапан кызды 6-класстын кызындай кылып эле басып калып, упуратып салса туура болмок деп ойлойсуң. Биз жактан ар ким ар нерсени айтып кыйкырбай отуруш керек эле деп ойлойсуң. Байкадыңарбы, жапан жактан такыр үн чыккан жок. Тренеринен башка кыздын өз акылына койду. Кыргыз жактан эле кыйкырган жаш балдардын жандалбас үнү чыгып атты. Бул үндөр алагды кылгандан башка пайда кылган жок. Мык каккандай бир-эки сөз айт болду. Өзү ылайыкташтырып кетет. Айсулуу аны угабы же өз башын иштетеби? Өз акылын эркин коюу керек. Убакыт өтө тар, чагылгандай тез ой керек. Колдун эле тездиги эмес, башкысы ойдун тездиги керек. Ак жолду да таймашка ошентсе болмок деп ойлойсуң. Техника, күч деген экинчи нерсе. Спортсмен биринчи акыл, ой менен, жүрөк менен жеңип алат. Жеңдим деп эсептейт, анан күч менен ишке ашырып коет. Бирок жараткан жүрөгү терең, изил деңиз. Кудай адамдан акылдуу, балким ушунун өзү жакшылыкка. Ушул ала албай калган 2 алтын 5 алтын болуп келер. Ушул ала албай калган 2 алтын 10 алтын болуп келер. Бул балким келечекке, кийинки олимпиадаларга Кыргызга гүрүлдөп көп алтын киргенге даярдык. Чиро, Кудай жолу изил деңиз. Бул өзүбүздү жооткотуу эмес, алдоо эмес. Өзүбүздүн мүмкүндүктү билүү, өз кудуретти түшүнүү. Ошон үчүн ушул коло күмүштөрдү да канаат туталы. Калган спортчуларыбыз утсун дейлем. Жайкы олимпиада оюндарында негизинен 35 спорт түрү бар. Кыргызстан жок дегенде 20 түрү менен олимпиадага барууга жетишүү керек. Боксту өркүндөтүү керек. Андан ары профессионал бокс менен дүйнөнү багынтуу керек. Кыргызга Кудай берген көл бар. Сууда сүзүүнүн баардык түрүн, кайык спортунун баардык түрүн көтөрсөк болот. Сатымкул салган жол бар. Жеңил атлетиканы көтөрсөк болот. Кыргыз көзгө атаарлык маш болгон. Ок атуунун баардык түрүн көтөрсөк болот. Аттын кулагында Кыргызда эч ким ойной албайт. Ат спортунун түрүн өнүктүрсөк болот. Оор атлетикадан Кыргызстанда түп бар, тамыр бар. Арменияда Юрик Варданян чапкан жол бар. Гор Минасян менен Симон Мартиросян келатат. Кыздары да бар. Армения оор атлетика державасына айланды. Ар бир салмакта күчтүү атлети бар. Грузияда Георгий Асанидзе чапкан жол бар. Азыр дүйнөнүн эң балбаны Талахадзе келатат. 35 жыл мурун Беларус Леонид Тараненко 266 килограммды көтөргөн. Рекордту жаңыртам деп Тараненко өзү 267,5 килограмм салмак аракет кылып көтөрө алган эмес. Эми Лаша Тахаладзе дал ушул Токиодогу ушул рекордту бузчудай болуп калды. 270ти көтөрчү мүмкүндүгү бар. Рывакты кошкондо 500 килограмм көтөрчү болжом бар. Лаша бул салмакты теке көрчү түрдөнбөйт. Кыргызда Каныбек Осмоналиев чапкан жол бар. Узун сөздүн кыскасы, кыргыз эли муңундун оюн спортко буруп, спортко бейимдеп тарбиялоо керек. Кыргыз балдар колоктоп көчөдө бош жүрбөө керек. Балдар, өзүңөрдү өзүңөр тарбиялагыла, өзүңөрдү өзүңөр өстүргүлө. Сени өзүңдөн башка эч ким көтөрбөйт. Баардык жамандыктан жөн гана качып койгула. Баардык жамандыктан качып гана кутуласың. Жамандык менен ойноп тамашалашпа. Кач. Тамеки чеккенге жакындаба, арак ичкенге жолобо. Болду, уттуң. Эси жоктук менен өз өмүрүңө балта чаап эмне кыласың? Жакшылыктан үмүт кылгын. Бир ишиң болсун, анан өспөгөнүңдү көрөйүн.
Такыр эле эмне кыларыңды билбесең жакшылык кыл. Спортко жанын берген, Кыргызстанга жанын берген, чындап күйгөн, акылдуу көрөгөш жигитти спортко жетекчиликке коюш керек. Ошол алгыр жигит рекордчуларды чыгарат. Ушунча олимпиада чемпионун чыгарабыз деп жоспор, программа иштеп чыгат. Анан ошонун үстүндө иштесин, чыгарат чемпиондорду. Президент ошол мыкты жигитти коюп туруп, чыгарасың десин, чыгарат. Тоонун аска ташындай чын кыргыз балбандардан рекордчу чыкпай койбойт. Акылман тап керек. Өнөрү каркап толгондон, өрнөгү тоодой болгондон, билеги жоон балбандан, билими ашык Зардалдан далайы чыгат. Кыргыз уул кызына, Кыргызстанга жаратканыбыз ак батасын берсин. Кыргызга алтын агылып кирсин. Канатбек Малаев. Акаев эмне үчүн 16 жылдан кийин Кыргызстанга кайтып келди? Фелик Ускулов комментарий берди. Фелик Ускулов Кактус медиа сайтына Аскар Акаевдин келиши боюнча комментарий берди. Анын айтымында ал Аскар Акаевдин келгенин президент Садыр Жапаровдон билген. Президент Акаев Кумтөр боюнча тергөө менен келишим түзүүгө макул болгонун жана бул үчүн Бишкекке келерин айтты. Куловдун айтымында Акаевке азыр Кыргызстанда коркунуч жок. Кулов тергөө менен кызматташууну акылга сыярлык кадам деп атады. Доонун эскирүү мөөнөтү өтүп кетти. Аны соттоого болбойт. Ошого карабастан ал өз ыктыяры менен келип, тергөөгө жардам берүүгө макул болду деп билдирди ал. Бул анын жашыра турган эч нерсеси жок экенин, өзүнө ишенет жана корккон нерсеси жок экенин билдирет, деди Кулов. Кулов мындай кырдаалда эч кандай саясий келишим жок жана тараптар эч кандай келишимге келишкен жок деп эсептейт. Эмнеге ал бийлик менен соодалашы керек? Анын жашы өтүп калды. Өзүнүн атын коргогусу келет жана бул үчүн Бишкекке учуп келген. Бийлик менен соодалашуунун кереги жок. Доонун мөөнөтү бүткөн жана мүмкүн эмес. Үчүнчүдөн ал мындай статуска ээ жана ага соодалашуунун, бирөө менен сүйлөшүүнүн кереги жок. Ал жөн эле өзүнүн жакшы атын коргогусу келет. Ал тергөөгө жардам берип болгонун айтууга макул болду, деди Кулов. Кулов мурунку президент Кыргызстанда калабы же кылмыш иши аяктагандан кийин кетеби билбейт. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Азимбек Бекназаров Аскар Акаевдин Кыргызстанга келиши тууралуу пикирин айтты. Аскар Акаев Кыргызстанга келери менен Кумтөрдөгү афера боюнча УКМКга суракка чакырылыптыр. Бул боюнча кандай ойдосуз? Акаевди Кумтөр коррупциясы боюнча кылмыш жообуна тартуу, ага издөө жарыяланганы боюнча эң жогорку деңгээлде расмий кыргыз бийлиги тарабынан расмий айтылган. Акаевдин кол тийбестиги убактылуу өкмөт тарабынан 2010-жылы эле алынган. Мен ойлойм, Акаев Москвадан кармалып Кыргызстанга келип эстөөлүк кылды. Эртеби кечпи президент кезинде кыргыз элине карата жасаган кыянаттыгы боюнча жооп берүүгө милдеттүү болчу. Ошол күн келди. Сурак элди алаксатуу үчүн уюшулган жөн эле оюн эмеспи? Азыркы бийлик чындап эле Аскар Акаевди жоопко тартууга болгон аракетин жумшашабы? Ошондой болушу да мүмкүн. Анда эле азыркы бийликтин коррупция, Кумтөр аферасы боюнча ушуга чейин жүргүзүп келген иштери, айткандары баары ноль болот. Өздөрү дүйнөлүк деңгээлде шерменде болот. Себеби Кумтөр маселеси азыр эл аралык соттордо каралганы турат. Азыркы кыргыз бийлигин сурагы оюн болбойт го деп туралы жана тилейли. Акаевди жоопко тарта албаса, анда Кумтөр боюнча жоопко тартылат делинген берки калган президенттердин, өкмөт башчылардан, азыр түрмөдө жаткан депутаттардын баарын үстүнөн кылмыш иштери кыскартып, тезинен кое берүү талап кылынат. Анткени Кумтөр боюнча кылмышты Акаев менен Бриштейн баштап калгандары аны ар кандай деңгээлдерде улантып келишти да. Бирок эски Акаевчилер убагында кийин да Кумтөрдүн Бриштейн тарабынан чечилишин жакташкан айрымдар муну саясатка айландыргысы келишет. Аларды азыркы бийликтен эптеп эле кыйкым издеп жүрүшкөн азыркы айрым саясатчылар да колдоп чыгышы мүмкүн, бирок чоң колдоо табышы кыйын. Себеби Кыргызстандын азыркыдай абалда калышына эң башкы күнөөлүү адам бул Акаев. Ошентсе да азыркы бийликтен Акаевди жана башка бардык президенттерди сот өкүм чыгарганга чейинки тергөө мезгилинде камакка албай үй камагында же кепилдикке берип тергөө иштерин жүргүзүшүн каалар элем. Бул менин жарандык жеке позициям, деген Бекназаров.